Привет, привет! Давайте вместе прочитаем очень интересный детский стих поэтессы Агнии Барто. Салам, достор! Келиңиздер бирге бир сонун кызыктуу ыр окуйбуз. Муну балдарга жаттатсаңыздар дагы оңой жана кызыктуу болот өтө. Тамашалуу бир аз ыр. Аталышы помощница, жардамчы. Агния Барто поэтессанын ыры. Биринчиден окуп кетсек, У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Обещала вымыть ложки, пролила столярный клей. Отворила двери кошке, помогла мяукать ей. Вот у Тани сколько дела. Таня ела, чай пила. Села, с мамой посидела. Встала, к бабушке пошла. Перед сном сказала маме: «Вы меня разденьте сами. Я устала, не могу. Я вам завтра помогу». Келиңиздер эми түшүнүп алабыз. Котормосун айтып кетсек, Агния Барто жардамчы. У Танюши дел немало дегенде. Танюша деген бул кичеке кыздын аты, Таня. Танюшанын иштери дела деп көптүк түрүндө жумуштары, кыла турган иши аз эмес. Мало деген аз болсо, ал эми не мало аз эмес. У Танюши много дел. Танюшанын жумуштары өтө көп. Танюшанын жумушу аз эмес, Танюшанын жумуштары өтө көп. Утром брату помогала. Утром эртең менен брату, бир тууган агасына жардам берди. Помогала, бул жардам берди. Агасына жардам берди. Он с утра конфеты ел. Ал эртең мененден бери момпосуй жеген. Ошондо ал агасына момпосуй жегенге жардам бериптир. Ал с утра эртең мененден бери момпосуй жеген. Обещала вымыть ложки. Ложки. Кашыктарды жууганга убада берген. Обещала. Убада берген. Вымыть бул жууганга. Кашыктарды жуйм деп убада берген. Пролила столярный клей. Усталык желимин. Клей желимин, ошондо жабыштыра турган. Усталык желимин төктү. Пролила столярный клей. Төгүп салды. Пролила деген төгүп алды, төгүп салды. Отворила двери кошки. Отворила деген сөз бул открыла, ачты деген сөзгө окшош. Бул жерден баягы ырга уйкаш келүү үчүн ушундай сөздөрдү колдонгон. Отворила, отварила деп атабыз, агылып окутабыз, басым түшкөн жок. Аны открыла деп түшүнсөңүздөр дагы болот. Ачты. Двери кошке. Мышыгына эшикти калганы ачып берди. Помогла мяукать ей. Ага мяукать деген бул миялаганды. Мышык миялайт го, мяу деп, ошондой эле миялаганга жардам берди. Помогла, жардам берди. Вот у Тани сколько дела. Мына Танянын канча жумушу бар. Сколько дела деп атат. Сколько деген бул суроолуу сүйлөмдө колдонсоңуздар, анда сколько канча болмок. Бул жерден болсо ушунча канча жумушу бар экен деп биз жай сүйлөмдө айтып атабыз. Таня ела. Таня тамактанды. Чай пила. Чай ичти. Села, с мамой посидела. Отуруп, апасынын жанына барып отурду. С мамой посидела. Встала, к бабушке пошла. Встала, туруп, чоң энесине басып барды. К бабушке. К деген предлог. Бул чоң энеси көздөй. Ошол көздөй деген маанини билдирет. Басып барды. Сы болсо айтып кеткенбиз менен деген маанини билдирет. Перед сном сказала маме. Перед деген предлогубуз бул ошонун алдында, астында. Сном, сон, уйкуунун астында апасына айтты. Маме сказала: «Вы меня разденьте сами. Сиздер мени өзүңүздөр чечинтиңиздер.
Раздеть бул чечинтүү, кийимин чечүү. Кийимимди өзүңүздөр чечиңиздер, сами, өзүң эле. Я устала, не могу. Мен чарчадым, эч болбой калдым. Не могу деген кыла албай жатам, кылганга мүмкүнчүлүк жок деп которулат. Бул жерден болсо сүйлөмдүн ичине я устала, не могу деген мен эч болбой калдым, мен чарчадым деген сөз. Я вам завтра помогу. Мен сиздерге эртең жардам беремин дейт. Я вам, мен сиздерге эртең жардам беремин. Бул сонун ырды балдарга жаттатсаңыздар аябай жакшы көрүп жаттайт, окуйт. Эгер сиздерге мага жаккандай жаккан болсо, анда лайк басыңыздар. Комментарийлерден өзүңүздөрдүн көз карашыңыздарды айтып, жазып кетиңиздер.